Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде. Аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Курсанттар катышкан кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Мас абалында унаа башкарган 229 айдоочу аныкталды. Казакстандагы унаа кырсыгынан жабыркаган кыргыз жарандарынын абалы айтылды. Индияда асман тиреген 2 имараты жардырылды. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Курсанттар катышкан кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Курсанттар катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголуп, кызматтык иликтөө иши жүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги маалымдады. Министрликтен жабыркаган курсанттардын дарылануусуна медициналык текшерүүгө жана операцияга тийиштүү жардам көрсөтүлүүдө. Аскер кызматкерлери аскердик дарыгердин көзөмөлүндө. Курсанттардын абалы канааттандырарлык деп билдиришти. Белгилей кетсек, 27 августта аскер институтунун курсанттары аскердик ант бергенден кийин жол кырсыгына учурашкан. Кырсык Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин аймагында болгон. Анын кесепетинен 9 жабырлануучу биринчи жардам көрсөтүлгөндөн кийин медициналык мекемелерине жаткырылган. Дагы 12 курсант аскер госпиталында аскер дарыгерлеринин көзөмөлүндө экени айтылган. Мас абалында унаа башкарган 229 айдоочу аныкталды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктын маалыматында Кыргызстанда бир жумада 15962 жол эрежесин буздуу фактысы катталды. Айдоочулар бузган жол эрежелеринин негизгилерине токтолсок, ылдамдыкты ашырып айдоо боюнча бир жумада 3500 айдоочу аныкталган. Ал эми транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузгандыгы үчүн 5253, жөө жүргүнчүлөрдүн жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн 790, жол белгилеринин жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын аткарбагандыгы үчүн 5052, мас абалында рулга отурган 229 айдоочу аныкталган. Казакстандагы унаа кырсыгынан жабыркаган кыргыз жарандарынын абалы айтылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандагы 4 кыргыз жараны катышкан жол кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголгонун маалымдады. Жабыркаган кыргыз жарандарынын абалы орточо оор, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Абалы көзөмөлдө. Кыргызстандын Казакстандагы башкы консулдугу окуянын чоо жайын териштирүүдө деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 27 августта Батыш Кытай, Батыш Европа унаа жолунда Казакстандын Түлкүбас районунун Шапак Баба айылына кире бериште автобустун айдоочусу рулду башкара албай жол кырсыгына учураган. Кырсыктан 4 кыргыз жараны жабыркаган, алар аймактагы ооруканаларга жеткирилген. Индияда асман тиреген 2 имараты жардырылды. Ал үчүн 3700 килограммдык жардыргыч заттар колдонулуп, Нью-Дели аймагынан 5000 адам эвакуацияланып, жакын жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдү калың пленкалар менен бекемдеп жабышкан. Кулатылган 103 метрлик 2 имаратта 900 батир менен 20 дүкөн болгон. Индия басылмалары мындай окуя өлкө тарыхында буга чейин болбогонун белгилешти. Жогорку сот имараттардын ортосундагы аралык сакталбай, эреже бузганы үчүн кулатуу чечимин чыгарган. Сот иштери 9 жылдан бери созулуп келген. Сиздерди 29 августка алынган жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.